Мисалы, Кыргызстанда же башка жерлерде көптөн бери мындайча айтканда, эми ислам ааламында деп деле койсок болот, көп жерлерде мындай динге кирип кеткен бир чоң жаңылык бар. Ал жаңылыкты көп эле адамдар ошо бидат ишин кылышат, аткарышат. Көптөгөн карапайым элдер ошону ээрчип аткарышат. Бул жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнү деген динге кирип кеткен жаңылык. Аны маулид деп коюшат. Бул нерсени мына баары тең эле ошону өткөрүп жүргөндөр деле өздөрү эле билишет. Бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кылган эмес. Кылгыла деп да айткан эмес. Иш жүзүндө да көрсөткөн эмес. Өзүнүн туулган күнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү өткөргөн эмес, өзү улуктаган эмес. Жана андан кийинки пайгамбарыбыздан кийин келген эң таза жолдогу сахабалар, пайгамбарыбызды эң жакшы көрүшкөн, эң жакшы ээрчий турган адамдар, алар да кылган эмес. Сахабалардан кийин сахабалар ээрчиген, ошолордон таалим алган табииндер деп коет. Мына алар да кылган эмес. Алардан кийинки жалпы ислам дини имамдары, ошонун ичиндеги 4 имам дагы бул нерсени аткарып ошол нерсеге чакырган эмес. Бул качан гана тиги 4-кылымдабы же 5-кылымдабы ошо Фатимидиттер деген бир мамлекет өткөн, ошолор ушундай диндеги ушундай жаңылыкты киргизип, анан элге мажбурлап таратышкан. Ошондон кээ бир адамдар таасирленип, анан ошо элге жайылып кетти. Илимсиздиктин айынан. Алар албетте муну жалган нерсе деп киргизген эмес, эмне себептен алар биз пайгамбарыбызды сүйүп атабыз, пайгамбарыбызды урматтап атабыз, пайгамбарыбызды сүйгөн үчүн ушул нерсени кылып атабыз деп ушундай урам менен, ушундай баягы жалган реклама менен элдерди алдап ушул нерсени таратып иш. Анан ошентип бул нерсе өркүндөп өчүп отуруп, кээ бир жерде ар кандай түрдө, ар кандай нерселер, мындай жаман иштер аралашып өтөт. Кээ бир жерде, кээ бир адамдар өткөргөндө пайгамбарыбызды мактап отуруп, Алла тааланын даражасына чейин теңеп, ширк келтирген убакыттар да бар. Ошондой учурлар да кездешет. Анткени бул күндөрү пайгамбарыбызды макташат, тамак жасап, ар кандай нерселер, кээ бир жерлерде аял эркек биригип алып бийлешет, мечиттерде өткөрүшөт, үйлөрдө өткөрүшөт. Эми мунун түрү бар да. Мына ошентип кирип кеткен. Эмне себептен кылып атасыңар деп сурасаң, баары тең биз пайгамбарыбызды сүйөбүз, ошонун туулган күнүн ошондо эскерип атабыз. Биз кээ бирөөсү мынтип айтып коет күйдүрүшүп. Биз эмне христиандардан кембизби? Алар деле Иса алейхиссаламдын туулган күнүн өткөрүп атпайбы? Ага караганда биздин пайгамбарыбыз акылуураак да деп, ушун болор болбогон нерселер менен өткөрөт. Анан аларга жөнөкөй эле суроо да. Эмне ошолордун ошол өткөрүп аткан адамдардын сүйүүсү же пайгамбарыбызга болгон жакшы көрүүсү, пайгамбарыбызга болгон ээрчүүлөрү алардыкы эмне сахабалардан артыгыраакпы? Сахабалар ушу жакшы нерсени билбей калышып, анан ушу кийинки келген адамдар билишип жакшы жолду таап алыштыбы? Же андан кийинки табииндер, андан кийинки алымдар, 4 имам билбей калган жолду алар билиштиби? Мындай тили менен айтышпаса ошондой түшүнүк келет. Алардын тили менен айтышпаса дагы мынтип айтып атышат да. Бул нерсени сахабалар билбей калган, билишкен эмес. Пайгамбарыбыздын акысын жакшы берген эмес. Андан кийинки табииндер дагы, имамдары, 4 имамдар, алар пайгамбарыбыздын акыларын жакшы берген эмес, сүйгөн эмес. Бул нерсени өткөргөн эмес. Биз сүйүп өткөрүп атабыз. Биз жакшы ишти таптык, алар жакшы иш таба албай калды деген маани чыгат. Алар жок, биз мындай айтпайбыз десе дагы ошондой маани чыгат. Анткени алар иш жүзү менен кылып ошол нерсени көрсөтүп атышат. Эгерде ушул нерсе жакшы боло турган болгондо, жакшы нерсе Алла таалага жакындата турган пайгамбар сүйүү болуп эсептегенде, эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйрөтөт эле ушул нерсени. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Салман Фариси айткандай, Муслимде келген хадисте, баардык жакшылыктын баарын үйрөтүп кеткен. Керек болсо ажатканага барып кандай дары ушатышты да үйрөтүп кеткен. Мына ушундай майда чүйдөгөн нерсе чейин үйрөтүп кеткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин үмүткө кандай нерсе пайда алып келет, кайсы нерсе Алла таалага жакындатат, ошонун баарын үйрөтүп. Эгерде ушул жакшы иш болгондо, ушул нерсе пайгамбарыбызды сүйүүнү билдире турганда, Алла таалага жакындата турганда пайгамбарыбыз өзү көрсөтүп, өзүнүн туулган күнүн өзү майрамдап, жана башка сахабаларга үйрөтүп кетет. Пайгамбарыбыз да кылган жок. Андан кийинки сахабалар эгерде пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин жакшы иш боло турганда ошолор кылат эле. Анткени ким айта алат, мен пайгамбарыбызды сахабадан артык мен сүйө алам. Менин сүйүүм алардын сүйүүсүнөн артыгыраак, мен жакшыраак ээрчий кылам деп эч ким айта албайт. Ошого карабастан сахабалар бул нерсени өткөргөн эмес эч качан. Мындай нерсени аткарышкан эмес. Андан кийинки табииндерди айтып беро, имамдар, 4 имам. Мына биздин Кыргызстанда көп адамдар мен Абу Ханифанын мазхабындамын, Абу Ханифанын мазхабын улуктайм, карманам дейт. Бирок да ушуну Абу Ханифа кылды беле ошону? Ошо китебинде жазып кетти беле? Китебинде же шакирттерине калтырып кетти, же шакирттери жазып берүү китептеринде Абу Ханифа рахимахулла пайгамбар туулган күнүн өткөргөн, биз дагы өткөрүп келдик.
мына могу далилдери менен момундай деп айтты беле? Эч качан айткан эмес. Алар пайгамбарыбызды кантип сүйүшкөн, пайгамбарыбызды кантип эришкен? Ошо пайгамбарыбыздан келген осуяттарын карманып, динди жеткирип, илимди жеткирип, элге дин үйрөтүп, мына ушинтип жаккындаган. Анан жөн кур эле болгон баягы эч бир далилге таянбаган шылтоо менен мен пайгамбарыбызды сүйүп атам деп туулган күнүн алар эч качан өткөргөн эмес. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз динибизде эч качан эмоция менен же болбосо акылыбызга таянып бул жакшы иш экен, элге пайда берип атат, сонун болуп атпайбы, элдер таасирленип атпайбы деген нерсе менен биз дин жеткирбешибиз керек. Дин биздин колубуздагы бул оюнчук эмес. Биз өзүбүз каалагандай колдоно турган бир буюм эмес. Дин деген Алла Таала айтты, анын элчиси айтты, сахабалар айтты менен ошо менен гана чектелет. Ошондуктан ар бир биздин кылып аткан ибадат ишибиз, Кудай Таалага жакындап аткан ишибиз бул далилге муктаж. Эгерде биз далили жок болсо, аны биз кылбайбыз. Анткени бул нерсени Алла Таала тыйып кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тыйып кетти. Жана Айша энебиздин хадисин айтып. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадиси бар, Муслимде айтат. Бардык үммөт дейт, бейишке кирет дейт. Бир гана ким баш тартса дейт. Ана сахабалар сурады, кимдер баш тартат дегенде, мага ким баш ийсе, алар бейишке кирет, мага ким баш ийбесе, алар баш тарткандар дейт. Көрдүңүздөрбү, урматтуу? Ошондуктан динди эч качан эмоция менен карманып алып, бул жакшы иш экен деп акылга таянып алып кылган болбойт. Жана ошондой эле бул жерде мындай нерсе болбойт деп далили менен айтып атса, башка адамдар келип алып, баланча молдолор кылып атпайбы, биздин молдолор кылып атпайбы, баардык адамдар кылып атпайбы, алар билбей калыштыбы, алар туура эмес кылып атабы, же сен эле туура жолдо болуп калдыңбы, алар эмне адашып калышты дегендей сөздөр өтпөйт. Биз эч кимди тыйбайбыз, эч кимдин оозун тыйбайбыз. Эгерде алардын далили пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан алынган же кылган ишинен алынган далил болсо, алдыбызга алып келип көрсөтүшүн. Пайгамбарыбыз ошону мына кылды беле, мындай кылгыла деп айткан жери бар бекен, же сахабалардын же алымдардын же 4 имамдын сөздөрү же жазып кеткен китептерине калды бекен, ошондуп көрсөтүш керек. Ал адам баласы көп адамдар кылып атат, көп адамдар аткарып жүрөт деген далил болбойт. Балким Аллах субхана таала Куранда айтат, эгерде жердеги көп адамдарды ээрчиген болсоң, адашып кетесиң деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскерткен. Ошондуктан эч качан дин маселесинде көптөр кылып атат же аздар кылып атат деген далил эмес. Ошо элдердин азы кылып атабы, элдердин көбү кылып атабы, кайсы нерседе, кайсы усулга таянып, кайсы далилге таянып кылып атат, ошого жараша болот. Балким кээде көпчүлүк кылып аткандар туура болуп калат, кээде азчылыктыгы туура болуп калат. Ошондуктан биздин негизги таянган нерсебиз бул биздин негизги усулубуз, мыйзамыбыз ошол Куран менен Сүннөт. Ошол менен гана биз далил алып келебиз. Ошондуктан мындай нерсени туулган күн деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөргөн эмес. Жана жогоруда айтылган баардык алымдар өткөргөн эмес. Качан гана жана 4-5 кылымдарда ушундай бидатты киргизишип, анан элге жайылып, анан дин катары кабыл алынып калган. Эң өкүнүчтүүсү мен ошо жаш кезимде билем, ошо биздин айылда өткөргөндөрүн көрүп калчумун. Ал кезде мындай карапайым эле өткөрүшчү. Мечиттерде же болсо бирөөнүн үйүнө барышып, ошол эми карапайым болсо деле баягы бидат аралашкан туура мечиттерди кылып жүрөт. Азыркы заманда бул деген бизнеске айланды. Байкасаңыздар, көптөгөн чалан молдолор муну бизнес кылып алышкан. Мына байбанбай былтыр эле жана ушул акыбалга байланыштуу кичине начарлап калды окшойт. Болбосо буга чейин алдын ала реклама кылышып, ошо пайгамбарыбыздын туулган күнү келе атат деп, аларга конкурс уюштуруп, спорт сарайына же башка жерлерге уюштурушуп, аны менен чектелбестен буга концерттерди алышты, ырчыларды алып келип, ырга айландырып бул нерселерди. Музыка аспап менен, бул музыка аспап деген бул мусулмандардын бир ооздан кабыл алынган бул арам нерсе. Музыка деген исламда жок. Мына ошол нерселерди динге аралаштырып, пайгамбарыбыз туулган күнүнө аралаштырып ушундай нерсе менен өткөрүштү. Эч бир уялбастан. Жөн өткөрбөстөн ошо элдер көрүп келген элдерден акча алышып бизнес кылышты. Мына ким утса мындай береке жетет, мындай приз бар, омурага барат, тигинде болот, мындай болот деп конкурс ким пайгамбарыбыз өмүрүн айтып берет деп, анан аял эркектерди аралаштырып ал жагында бүт аралашып отурушат. Бул да исламда тыйылган. Кыргызстанга чектелбестен алыста жүргөн биздин мигранттарга чейин жетишти. Байкуш биздин мигрант бир туугандарыбыз алыста күнү түнү иштешип кыйналып, акча тапканы таппаганы таппай кыйналып жүрүшкөн болсо, аларга ошо диндин аты менен ошо жерлерге чейин барып, Россияга чейин барышып, мусулмандардын эмоциясын билдирип, алардын акчаларын да соруп келишти. Анткени мусулман деген баягы бай болобу, кедей болобу жакшы көрөт диндин атынан сүйлөнгөн нерсени. Биз пайгамбарыбызды баарыбыз сүйөбүз, пайгамбарыбызды сүйүп атабыз, пайгамбарыбыздын атынан кылып атабыз деген болсо, карапайым мусулмандар жакшы иш кылып атышыптыр деп, кичине акчасы болсо дагы, карыздап болсо дагы ушул
жакшы нерсеге катышып сооп алып калайын деп байкуштар акчаларын коротуп ошол нерселерге барып атат. Чала молдолор болсо барып алып чоң сарайларды, жанагындай театрларды ижарага алышып, кымбат болгон. Анан билеттерди ошол мусулмандарга кымбат сатып, анын ичиндеги ортомчуларды да айтпай эле коелу. Кымбат сатышып, анын ичине аял эркекти аралаштырып алышып, музыка коюшуп, ырчыларды алып барып, анан диндин атынан динди сатышып, мына биз пайгамбарыбызды улуктап атабыз деп, мына ошо бизнес кылып көптөгөн акчага жетип атышат. Көрдүңүздөрбү мусулман bir to'g'ri? Алар карапайым элдин жашоосун ойлогон жок, ага чейин дагы диндин акысын ойлобостон, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн элдин акчасын соруп, ошол эле убакта дин бузарлык кылып, динге канча деген жамандыктарды келтирип атышат. Бирок да муну ойлонушкон жок. Алардын кара курсактары тойсо болду, элдерди диндин аты менен алдап койсо, ошол жетиштүү аларга. Карапайым мусулман кантип алданып атышат. Мына ишенбесеңиздер, ошол нерселерди издеп көрсөңүздөр болот, YouTube'терде кээ бирлеринин тартылып калгандары бар. Мунун баары эмне? Мунун баары тең эмне? Ошо наадандыктан, илимсиздиктен келип чыгып атат. Мына ушундай бир окуя болгон, бир адам ушундай өткөрүп аткан жерге барып, ошону баштаган башчылардан бирөөсү эмнеге ушундай пайгамбарыбыздын туулган күнүн өткөрүп атасыздар? Ушул нерсени пайгамбарыбыз өзү кылган бекен, аткарган бекен деп суроо бергенде, ал киши суроого илим менен жооп бербестен ачууланып, бул сенин сурооң шайтандын суроосу деп ошо менен чек. Албетте аларда айта турган нерсе жок. Жооп бере турган илим жок. Анан элдерди ошентип коркутуу, үркүтүү менен сен пайгамбарыбызды жакшы көрбөй атасың, сен сүйбөй атасың, сен ээрчибей атасың, сен каршы болуп атасың. Сен ошон үчүн пайгамбарыбыз туулган күнү тыйып атасың деп айтат. Жок, пайгамбарыбызды жакшы көрбөгөндүктөн эмес, балким ошо пайгамбарыбызды жакшы көрүп, ошо динин коргоп, пайгамбарыбыздын дини, пайгамбарыбыз калтырып кеткен сүннөтү таза элге жетсин, элдер Алла Таалага түз сыйынып, пайгамбарыбыз туура ээрчилсин деген максатта биз ошол нерселерди айтып, ошол нерседен тыйып атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге калтырып кеткен көп деген сүннөттөр бар. Толтура сүннөттөр. Бирок да ошолордун дагы бирисин көбү кылышпайт. Кээ биресин кылса, кээ биресин таштайт. Балким кээ бир сүннөттөрдү кылсаң, ошол пайгамбарыбыздын туулган күнүн өткөрүп жүргөндө шылдыңдашат кээ биресе. Баары эмес, кээ биресе. Мисалы, сакал коюп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Шымды томуктан өйдө кылып кийүү, бул да сүннөттөн. Ошо өткөрүп жүргөндөрдүн арасында сакалдары жоктор жүрөт. Өзү болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйөм, ошонун туулган күнүн өткөрүп атам дейт. Эмнеге сакал коюпсың десе, азыркы заманга ылайыктуу. Көрдүңүздөрбү? Динин пайгамбар сакал коюп кеткен нерсени азыркы заманга байланыштырып койгон. Шымын томуктан өйдө кийип жүргөндөрдү шылдыңдашат. Ушинтип да кийесиң десең, азыркы заманга ылайыктуу жашабай атасың. Эми ошо шымың томуктан өйдө болгону заманга эмне тиешеси бар? Балким ал шымы тазада жүрөт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайыктуу. Көрдүңүздөрбү? Ошентип башка бирөөнөр ушундай кээ бир нерселер сүннөттөрдү аткарып жүргөн болсо, шылдыңдап коюш. Же болбосо бул сүннөттөн өйдө турган тавхидке чакырсаң, Алла Тааланын бирлигине, жалгыздыгына чакырсаң, тавхид деп эле айта бересиң. Кечке эле ошону айта бересиң, бул бат эле үйрөнүп калса, эмне эле ошону айта бересиңер, элди тажатып дейт. Көрдүңүздөрбү? Диндин эң негизги болгон, өзөгү болгон Алла Тааланын акысы жөнүндө айтсаң, жиндери келишип ачууланышат. Бирок жанагындай өздөрү динде жок далилсиз нерселер кылса, ачууламактуу кубанышып, кайра ошонун аркасынан акча жешет. Көрдүңүздөрбү элдер? Мусулман bir туугандарым, Алла Тааланын көрсөтүп кеткен дини, таза дини алар үчүн шылдыңга айланып калат. Алардын кээ бир кылган иштери ошентип адашуу жолунда алып баратса да, алар үчүн дин болуп калат. Мунун баары эмнеден чыгып атат? Ошо жана наадандыктан чыгып атат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды туура ээрчүү, пайгамбар сүннөтүн кармануу өтө бир зарыл иш. Адам баласы ар бири үйрөнүш керек. Эч качан сиздер уялбаңыздар, мисалы. Бирөөдөн мисалы бир нерсени кылып атканын көрсөңүздөр, ошону билбей атсаңыздар, бул эмнеге мындай нерсени кылып атасыздар? Ушунун далили барбы? Кайсы жерден келип чыккан деп сураңыздар. Бул динде деген уяла турган эч нерсе де. Ошо суроо менен, изденүү менен илим чогулат. Анан биле турган адам болсо алхамдулилlah жооп берет. Билбесе, билип жооп берем деп айтат. Эгерде ал далилсиз кылып аткан болсо, анда чындыкка кайтып, ошо өзү кылып аткан ишин изденгенден кийин ташташ керек. Эгер эле текеберленген болсо, таштабаган болсо, Алла Тааланын алдында жооп берет. Ошондуктан Ибн Мас'уд деген сахаба осият кылган өзүнүн шакирттерине, бул осият бардык адамдарга тиешелүү. Иттабиу дейт. Бул пайгамбардын жолун гана ээрчигиле. Ээрчип динди кармангыла. Вала таптадиу. Эч качан бидат иштерди кылбагыла, бидат менен сыйынбагыла. Факат куфитум дейт. Силерге жетиштүү болду дейт. Мына бизге баары жетиштүү болгон. Динибиз эч бир алымча, кошумчага муктаж эмес. Болгон адам баласы ошону
издеп таап ошого амал кылышыбыз керек. Ошондуктан сөзүмдү жыйынтыктап коеюн, урматтуу мусулман туугандар. Пайгамбарыбызды туура ээрчиле, туура карманалы, илим алалы, пайгамбарыбыз сүннөтүн улуктайлы. Эч качан пайгамбарыбыздын даражасынан өткөн даражалуу адам жок. Кандай адам болбосун, мейли алым болсо дагы пайгамбарыбыздын даражасына жеткирип аны койгон болбойт. Эгерде бир алымдын сөзү бир кокустан атайылам эмес, кээде баягы далил жетпей калгандыктан пайгамбардын сөзүнө каршы болуп калат. Ошол убакта баланча алым айтыптыр, же биздин маскапта мындай экен, же биздин молдолор ушундай айтты дебестен, пайгамбардын сүннөтү келгенде кимге анык болгондо ошону кыңк дебестен пайгамбарыбыздыкын алып, башка адамдын өзүнүн сый урматына коюп, бирокто сөзүн кабыл албай, пайгамбарыбыздын кана ээрчип кетишибиз керек. Ошол себептен имам Шафии төрт имамдын башчысы айткан: бардык мусулмандар бир ооздан кабыл алышты деп атат, эч бир талашсыз. Эгерде кайсы бир адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү билинген болсо, ошол сүннөттү алыш ал үчүн милдет. Башка эч бир адамдын сөзүнө көңүл бурбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн алышы милдет деп атат. Жана ошондой эле имам Малик рахимахулла айтат: мына пайгамбарыбыз жаткан кабыр тарапты көрсөтүп, ушул кабырда жаткан адамдын бардык сөзү кабыл алынат, четке кагылбастан калганыбыздын сөзү кээде алынат, кээде кабыл алынбайт. Мына буга окшогон имам Ахмад дагы, Абу Ханифа дагы буга окшогон сөздөрдү көп айтышкан. Ошондуктан биз чыныгы пайгамбарыбызды ээрчиген болсок, чыныгы динде жүргөн болсок, чыныгы пайгамбарыбызды сүйө турган адам болсок, пайгамбарыбызды такай урматтап, пайгамбарыбыздын хадиси келди, пайгамбарыбыз айтып атат дегенде болду, ошону гана кабыл алышыбыз. Албетте муну ошо туура билген, тактаган адамдардан сурап билип алып, анан амал кылышыбыз керек. Аллах субхана таала баарыбызга туура багыт берсин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн бекем кармачу мусулмандардан кылсын.